Биз араб мамлекети эсептелген Египетте бир жаш бала менен жолуктук. Ал бир тууганыбыз өзү 4 жашында көзү менен көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраптыр. Андан кийин ал ата-энесинин тырышкан аракети астында Куран жаттоону баштаптыр. Ошентип Куранды толук жаттоо мүмкүнчүлүгүнө да жетишкен. Бул муаз бир тууганыбыздан ар бир эмгектин сөзсүз үзүрү болорун үйрөндүк. Бүгүн биз эң алыс жана өтө оор болгон жерге келдик. Бирок канчалык кыйын болбосун, бул чарчоо жана түйшүктүн акыбети кайта турган татыктуу жерге келдик. Жагдайларың кандай, Муаз шейх? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Баары жакшы эле болсун деп тилек кылабыз, биздин сүйүктүү. Силер эң бактылуу аралда турасыңар. А бирок сенин жаныңда олтуруу мен үчүн андан да бактылуулук деп эсептейм. Мен сенин Аллахтын китеби менен болгон байланышыңды уктум. Анда сен 6 жашта болгон экенсиң. Ошондо баары кандай башталган эле? Бизге айтып бересиңби? Валлахи, бул жол мен үчүн аябай кыйын болгон. Бирок мен кийин кыяматта теге дүйнөгө барганда жеңил болот деп ишенем, иншалла. Кудай буйрса, Куран мага кыяматта шафаатчы, жардамчы болот деп үмүт кылам. Ошондуктан менин ата-энем да мага чыдап көп кыйынчылыктарды жеңди. Мен да аябай тырышып көп аракеттерди жасадым. Канчалык кыйын болбосун, бир да күн такыр калтырган жок. Эртең менен мектепке барчу. Кайрадан келгенден кийин отуруп алып дайыма Куранды жаттады. Күн сайын 2 пара Куранды кайталап жүрдү. Эртең менен эрте туруп алып, кечинде да кайталачу эле. Кээде мага келип айтып калчу: "Апа, мен чарчадым. Мен болсо Куранды карма. Кудай буйруса, өтүп кетет" деп айтчумун. Биз Шейх Салих Жамал бин таптык. Ал кезде ал Загази шаарында болчу. Биз ага баарын түшүндүрүп айттык. Ал аябай жакшы мүнөздүү киши экен. Ага чейинки бара турган аралык болжол менен 10-12 чакырым алыс болчу. Мен билдим, силер атаң экөөң ал жака мотоцикл менен барчусуңар, туурабы? Мотоцикл менен каяка чейин бардыңар? Биз Хафиз Шейх Шаркияга бардык. Ал жердин аты Гарашатул Утбиз деп аталган. Болжол менен ал жак силердин жашаган жериңерден канчалык алыс болчу? Эгер мотоцикл менен бара турган болсок, анда 1 саат 15 минутадай убакытта жетчүбүз. Мотоциклде менин алдымда кичинекей айнек болчу. Мен өзүм Куранды толук жат билбейм. Бирок мен убакытты текке кетирбей, Муаз окугандар кагазга жазчумун. Анан аны алдыма килейлеп койчумун. Биз жолдо кайрадан кетип жатканда Муаз мага окуп берчү. Мен болсо анан анча-мынча катасын оңдоп койчумун. Көпчүлүк учурда Муаз окуганда туура эмес, окуп жаңылып калганда, мисалы өкүмдөрдү окуганда катачылык болсо, шейх аны кайра артка жөнөтүп койчу. Бизге айтып берчи, чын эле сен бир параны кайталаган учурда анча-мынча кемчилик болуп калса, сени шейх кайрадан артка кайтарчубу? Ооба. Билесиздерби, шейх Муаз ал шейхке барса, жол болсо жакын эмес. Бир канча алыс турса да ушундай болгон. Элестетип көрүңүз. Мен Курандын 1 жарымын жаттаганда шейхке аябай көп каттадым. Канча жолу барчу элең? 3 жолу. Мен аябай аракет кылдым. Башында 2 эле жолу болчу. 3 жолу барыш үчүн мен аябай тырыштым. Ал мага аяттардын маанисине кароомду буйурду. Кээ бир учурда бир аятты көпкө кайталачубуз. Болгону бир эле аятты. Бир эле аяттыбы? Ооба. Ошончо алыс жолго бир эле аяттыбы? Ооба. Ал ошондой кылчу. Мен эч ойной алган жокмун. Мен уктум, сени аябай шулун шайыр бала дешти. Кудайыма шүгүр. Мени ушундай көзүмү көрбөгөн азиз кылганына да шүгүр. Мен өзүмдүн намазымда Аллахтан көзүмдү көрө турган кылып кайрадан бер деп сурабайм. Сен эмне көзүңдүн көрүшүн каалабайсыңбы? Менин көзүмдүн көрбөстүгү кыяматта Аллах Тааланын алдына барганда жеңилдик болот деп үмүт кылам. Анан ал мага болгон жазаларды азайтат деп ойлойм. Анын алдына барганда мен аябай коркуп күжүрөйүп турганда,
ал менден сураса, мен берген Куранды эмне кылдың деп калса, мүмкүн мен үчүн жеңилдик болот деп аябай үмүт кылам. Алла Таала кимге кааласа өз мээримин төгөт. Өзү каалаган кечирет эмеспи? Аллахка чексиз мактоолор болсун. Ал мага Куран жаттоого мүмкүнчүлүк берди. Качандыр бир мезгилде мен эч кимдин жардамысыз өзүмчө, өз алдымча каалаган жагыма басып бара алам. Мен ошол учурда Куран жаттабаган көптөгөн мусулмандар биздин акыбалыбыз кыяматта кандай болот экен деп аябай катуу ойго баттым. Алла, сенин алдыңа барганда эмне деп айтаар экенбиз? Алла. Сен берекелүү Куранды канча жашыңда толук жаттап бүткөнсүң? Мен Куранды 12 жашымда жаттап бүткөм. Куранды толук жаттаган белең? Ооба, 5 ай жетпей калган. Башкача айтканда мен 11,5 жашта элем деп айтсам болот. Машалла. Демек сен кереметтүү Куранды толук жана туп-туура жаттап бүткөнсүң, Сени азыр текшерип сынап көрсөк даярсыңбы? Даярсыңбы? ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Машалла, Аллах разы болсун. Бул биздин ысмы Муаз деп аталган тууганыбыз көз азиз болгонуна карабай кереметтүү Куран-ы Каримди толук жаттап алган. Ал Куранды көзү көрбөгөндүктөн колдору менен жаттаган. Биздин шейх Курандын каалаган жеринен алып текшерип көрүшүбүздү каалап турат. Колу менен ачкан жеринен окуп берейин дейт. Мен азыр ачтым. Мынакей, окуучу. Бул 3-чү пара. Аль-Бакара сүрөсү. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Машалла, Аллах разы болсун сага.